Быйыл Кыргыз энергетикасына 90 жыл. Ушул юбилейлик дата менен катар Бишкек электр тармактар ишканасы энергосистеманын бардык кызматкерлерин, ардагерлерин куттуктайт жана баарына чың ден соолук, иштерине ийгилик, ар бир үйгө жарык жана жылуулук каалайт. Кыргызстандын улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун филиалы Бишкек электр тармактар ишканасы 2022 жылдын ноябрында Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомуна кошулуу жолу менен түндүк электр аакты кайра уюштуруунун натыйжасында түзүлгөн. Биздин ишкана 280.905 абонентте, анын ичинде 260.432 тиричилик жана 20.473 тиричилик эмес абонентте тейлейт. Бишкек электр тармактар ишканасынын кызматкерлеринин жалпы саны 1309 адамды түзөт. Бишкек электр тармактары ишканасы түзүлгөндөн бери 2 жыл аралыгында капиталдык курулуш жана реконструкциялоо, электр тармактарын модернизациялоо жана көмөк чордондордогу кубаттуулукту жогорулатуу боюнча бир катар масштабтуу иштерди аткарды. Өткөн жылы чыңалуусу 220-110 10 киловольт болгон жогорку вольттогу ала арча жана главная көмөк чордондорундагы автотрансформаторлор алмаштырылган. Алсак ала арча көмөк чордонунда кубаттуулугу 200 мегаватт болгон 2 автотрансформатор, кубаттуулугу 250 мегаватт болгон автотрансформаторлорго алмаштырылды. Ал эми главная көмөк чордонунда ар биринин кубаттуулугу 125 мегаватт болгон 2 автотрансформатор, кубаттуулугу 200 мегаватт болгон автотрансформаторлор менен алмаштырылды. Ошондой эле каскадтык ыкма менен Ак Ордо, Айни, Пиковая котельная, Новая Южная, Арча-Бешик көмөк чордондорундагы күч трансформаторлору кыйла кубаттуу трансформаторлорго алмаштырылды. Ошентип 2023 жылы көмөк чордондордогу кубаттуулуктун жалпы өсүшү 267 мегаватт амперди түздү. Акыркы жылдары объектилерди, турак үйлөрдү, ишканаларды куруу активдүү жүрүп жатат. Бул өз кезегинде жаңы абоненттердин санынын көбөйүшүнө алып келүүдө. Учурдагы тармактарга жүктү азайтуу үчүн Бишкек электр тармактар ишканасы 2024 жылы чыңалуусу 110 киловольт болгон ынтымак жана ак кула жаңы көмөк чордондорун курган. Белгилей кетсек, көмөк чордондор подрядчы уюмдарды тартпастан жалаң ишкананын өз күчү менен курулган. Кант жана Карагачовая көмөк чордондорунда ар бири 25 мегаватты түзгөн. Күч трансформаторлору 40 мегаватт күч трансформаторлоруна алмаштырылган. Ошондой эле Костромская көмөк чордонунда 2-чи кезекти жана Восточная көмөк чордонунда 3-чү кезекти куруу иштери аяктады. Натыйжада кошумча кубаттуулугу 16 мегаватт жана 40 мегаватт күч трансформаторлору орнотулду. Ошентип 2024 жылы кубаттуулуктун жалпы өсүшү 104 мегаватты түздү. Мындан тышкары Бишкек электр тармактарынын аймагында маалыматтарды иштеп чыгуунун маалыматтык борборунун дата борбор административдик имараты курулган. Учурда жабдууларды орнотуу үчүн жайларды даярдоо иштери жүрүп жатат. Электр жабдууларынын абалы да бир топ маанилүү. Биздин ишкана Главная, Атабаева, Новая Южная жана Энергострой көмөк чордондорунда модернизациялоо жүргүзүп, сырткы орнотмонун комплекттүү бөлүштүрүүчү түзүлүштөрүн заманбап орнотмолорго алмаштырды. Май өчүргүчтөр, электрогаз жана вакуумдук өчүргүчтөр менен алмаштырылды. Жүргүзүлгөн иштер керектөөчүлөрдү электр менен камсыздоонун сапатын жана туруктуулугун арттырууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле оңдоо иштерин сапаттуу жана ыкчам аткаруу үчүн Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун өздүк каражаттарынын эсебинен 16 даана атайын техника сатылып алынды. Булар 7 бригадалык машина, 3 экскаватор, 1 автокран, 2 кран манипулятор жана 1 жеңил унаа. Бул жетишкендиктердин баары биздин жамааттын аракетинин жана ар бир керектөөчүнүн үзгүлтүксүз жана ишенимдүү электр энергиясы менен камсыз кылуу деген башкы максатыбызга берилгендиктин натыйжасы. Урматтуу энергетиктер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ар бир үйдө жарык жана жылуулук болсун.